Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу кесиптештер. Мына 6-июнь 2023-жылы бала бакча тарбиячылары үчүн жаңы курс тарталат. Бул курс мектепке чейинки билим берүүдөгү инновациялык педагогикалык технологиялар деп аталат. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында көптөгөн жаңылануулар кирип жатат. Мына ошол жаңыланууну, балага тарбиялоону, баланы окутууда биз бала бакчадан баштайбыз. Мына ошол инновациялык билим берүү ишмердүүлүгү педагог үчүн абдан маанилүү. Анткени коом өнүгүп жатат, билим берүү мазмуну жаңыланып жатат, балдардын көз карашы, ой жүгүртүүсү өнүккөн. Дал ушул максатта биз педагогикалык ишмердүүлүгүбүздү, кесиптик чеберчилигибизди жаңылантып, жогорулатып турушубуз керек. Бүткүл дүйнөлүк билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттары бар. Мына ошол туруктуу өнүгүү максаттарынын ичинен 4-үнчү максат сапаттуу билим берүү. Кыргызстан мамлекети дагы ушул сапаттуу билим берүүгө өтө олуттуу маани берип көңүл коюп жатат. Бала бакчадан баштап жогорку окуу жайга чейинки сапаттуу билим берүүнү колго алуу менен көптөгөн жаңылануулар, долбоорлор киргизилүүдө. Мына ошол бала бакчада дагы биз сапаттуу окутуу тарбиялоо ишин колго алуу менен биз келечек үчүн олуттуу эмгек кылган болобуз. Мына келечек дүйнөсү бул демек сабаттуу дүйнө болуп саналат, сапаттуу билим берүү. Сабаттуулук бүгүнкү күндө 21-кылымдагы эң негизги маанилүү билим берүүнүн мазмунун ээлеген, көндүмгө негизделген билим берүү ыкмасы жана билим берүү багыты болуп саналат. Бул сабаттуулук дүйнөдөгү эң биринчи негизги көндүм жана мүмкүнчүлүк болуп саналат. Мына ошол 21-кылымдагы негизги көндүмдөр бул адам баласы ушул жаңы коомдо, жаңы кылымда биз көптөгөн көндүмгө ээ болушубуз керек. Бул окуу жазуу көндүмү, эсептей алуу көндүмү, илимий сабаттуулук, компьютерди колдоно билүү көндүмү, маданий жарандык сабаттуулук, сынчыл ой жүгүртүү, кызматташтык, мамиле түзүү, ынтызарлык, максатка умтулуу, ыңгайлашуу, социалдык жана маданий маалымдуулук сыяктуу көндүмдөргө ээ болушубуз керек. Мына ушул көндүмдөрдүн ичинен эң негизги көндүмдөр бар. Жумшак көндүмдөр деп аталат, soft skills деп, мягкие навыки дейт орус тилинде жана англис тилинде. Мына ушул жумшак көндүмдөр сынчыл ой жүгүртүү, бири бири менен кызматташып биргелешип иш аракет жүргүзүү, критикалык ой жүгүртүү жана оюн, билимин ачык айта билүү. Мына ушул көндүмдөр биз бала бакчадан дагы башташыбыз зарыл. Мына ошол бала бакчадагы 21-кылымга ылайык таандык көндүмдөрдү бала бакчадан өнүктүрүп түптөшүбүз керек. Билим берүү системасында демек биз жаңы стандарттар, жаңы билим берүү мейкиндигин, жаңы билим берүүнүн мазмунун түзөбүз. 21-кылымда демек биз бүгүнкү күндө санарип билим берүү, STEAM технологиялар, сынчыл ой жүгүртүү, жаратмандыгын, креативдүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган мазмун ээлеп жатат билим берүүдө. Демек, бул инновацияга барып шайкеш келе турган, инновацияга такала турган билим берүүнүн мазмунун түзүшүбүз керек. Бул инновация деген сөз жаңылык, билим берүү мазмунуна жаңылык киргизүү. Биз окутуп, тарбиялап жаткан методикабызды кандай жакшыртып жана жаңылантсак болот? Бала бакчада ошо инновациялык технологиялар башталгыч класстарда, жогорку окуу жайларда дейбизби, мына инновациялык технологияларды колдонуу зарылчылыгы турат, абдан маанилүү. Бала бакчада мен сиздерге сунуштап жаткан бүгүнкү курсумда, боло турган курсумда биз долбоордук иш алып баруу технологиясын кандай жүргүзөбүз, изилдөө технологиясын, кейс технологиясын кандай жүргүзөбүз, сынчыл ой жүгүртүүсүн кандай жүргүзөбүз деген сыяктуу бөлүмдөргө токтолом. Маалыматтык коммуникациялык технологияны өнүктүрүү боюнча бул өзүнчө сабак, өзүнчө курс, буга токтолбойбуз. Биз долбоордук иш, изилдөө, кейс технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү жана чыгармачылыкты өнүктүрүү технологияларына токтолобуз жана колдонобуз. Бүгүнкү күндө функционалдык сабаттуулук деген термин бар. Функционалдык сабаттуулук бул көндүмүңдү, жөндөмүңдү турмушта колдоно алуу, билимиңди, жөндөмүңдү колдоно билүү. Бүгүнкү күндө ошол функционалдык сабаттуулуктун өнүгүшүн, колдонулушун баалай турган PISA илимий изилдөөлөр бар. Ушул балдардын окуу көндүмүн, жазуу көндүмүн, ой жүгүртүү көндүмүн текшере турган эл аралык изилдөөлөрдүн
пиза. Мына ошол пизага даярдык жүргүзүүдө дагы биз ушул функционалдык сабаттуулуктарга токтолуп жатабыз. Бул глобалдык компетенция, окурмандык сабаттуулук, чыгармачыл ой жүгүртүү, математикалык сабаттуулук, финансылык сабаттуулук жана табигый илимий сабаттуулук деп бөлүнөт. Биз ушул сабаттуулуктардын биз бала бакчадан ушул сабаттуулуктарды алып чыгышыбыз керек. Ушул сабаттуулукка басым жасап, балдардын ушул сабаттуулугун өнүктүрүүгө биз шарт түзүшүбүз керек. Биз ушул математикалык сабаттуулук, окурмандык, глобалдык компетенция, чыгармачыл ой жүгүртүү, табигый илимий сабаттуулук, финансылык сабаттуулукту да камтысак болот. Мен сиздерге ушул өзүмдүн курсумда инновациялык педагогикалык технологияларда дал ушул функционалдык сабаттуулукту ачып бере турган технология жана сабактарга токтолобуз. Функционалдык сабаттуулук бул 21-кылымдагы эң негизги сабаттуулуктар. Бул коом өнүгүп, технология өнүгүп, илим өнүгүп турганда биз окуу жазуу көндүмүбүздү, математика, компьютерди колдоно билүү, маданий жаратмандык, жарандуулук жана топто иштөө, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртө билүү, баарлашуу, чыгармачылык иш алып баруу жөндөмдүүлүгүбүздү өнүктүрүү маанилүү. Дал ушул көндүмдөрдү биз бала бакчадан башташыбыз керек. Дал ушул бала бакчада биз ушул көндүмдү кандай өнүктүрө турган ыкмаларды, усулдарга токтолобуз. Демек, мына ушул функционалдык сабаттуулукту калыптандыруучу, өнүктүрүүчү моделинде эгерде дарак бул функционалдык сабаттуу адам катары элестетсек, педагогикалык технология биз ушул даракты өстүрүш үчүн биз колдоно турган ыкма болуш керек педагогикалык технология. Мөмө бул жөндөмдүүлүк десек, ал эми ошол жөндөмдүүлүккө ээ боло турган, ушу дарактын, ушу адамдын көндүмү, мүмкүнчүлүгүн өнүктүрө турган бул педагог. Мына ошол педагог кандай жаңы ыкмаларды колдонуш керектиги азыркы учурда мен сиздерге кеңири токтолом жана ошол функционалдык сабаттуулук жөнүндө кеңири түшүндүрүп берем жана кошумча сабактарды дагы өтүп берем бул багытта. Темадан тышкары бүгүнкү күндөгү заманбап билим берүүгө карата талаптар кандай, мына ошол багытта сиздерге кеңири айтып берем. Заманбап билим берүү багытындагы талаптардан ушул кыскача токтолуп жатсам, ошол сиздин кесиптик, кругозордук, усулдук чеберчилигиңизди жогорулата турган, билимге ээ боло тургандай маалыматтарды берем. Демек, бүгүнкү күндө билим берүү десем, билим берүү мазмуну ал актуалдуу, олуттуу мааниге ээ болуп жатат. STEAM бул изилдөөчүлүк, чыгармачылык, эксперимент, ой жүгүртүү, тыянак, жыйынтык чыгаруу, өз алдынчалуулукка алып келе турган, гипотеза, божомолдоо түзгөн, практикалык көнүгүүлөрдү аткара турган, эстеп калып чыгармачылык менен, жаратмандык менен ишмердүүлүккө ээ боло турган, ой жүгүртүүсү өнүккөн, баланын мүмкүнчүлүгүн, көндүмүн, дараметин өнүктүрө турган билим берүү мазмуну, ыкмасы болуп саналат. Ал эми ушул бала бакчада STEAM элементин кандай колдонобуз, дал ушул мазмунга да токтолобуз. Баланын чыгармачылыгын, искусствосын, креативдүүлүгүн өнүктүрүү маанилүү. Мына ошол бала бакчада креативдүүлүгүн өнүктүрө турган кандай ресурстар, ыкмалар бар, инновациялык, ошого токтолобуз сиздер менен. Эбру, сүрөт тартуу ыкмасы, арт-терапия балага эмне керек, баланы логикалык чыгармачылыгын өнүктүрө турган кандай тапшырмаларды берсек болот, кандай ресурстар, методдор бар, мисалы Кюзенер таякчасы, мына ушундай сыяктуу ыкмалар менен балдарга жаңы инновациялык подходту, мамилени түзүүнү үйрөнөбүз жана сиздердин тажрыйбаңыздар менен биргеликте кайсы тарбиячы кандай ыкманы билет, ой бөлүшүп, тажрыйба бөлүшүп, биз кесиптик чеберчилигибизди жогорулатабыз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Дал ушул июнь айында 6 датанын 6 числосунда мына ушул сиздерди өзүмдүн сабагымдан күтөм. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм, биз менен бирге болуңуздар.